Саламатсыздарбы? Улуттук каналда Ой Ордо программасын көрүп жатасыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз бүгүн мамлекеттик тил маселесине кайрылабыз. Биздин коомдо, биздин эфирлерде, жалпы эле ушул тил маселесине келгенде тынымсыз эле биз аны көтөрмөлөөнүн, аны өнүктүрүүнүн жолдорун издеген сымал, аны окутуунун сапатына жетишебиз деген сыяктуу маселелердин тегерегинде түрдүү деңгээлде жөнөкөй жарандардан тартып, жогорку мынакей илимпоздордун даражасындагы талкуулардын күбөсү болуп жүрөбүз. Алардын бир ыргагы өзүнчө бир токтобогон өзүнүн жолу менен келат эле. Бирок акыркы бир жумада ошол ыргак кескин жогору көтөрүлгөн, кескин бир талкууларды, кайчы көз караштарды, коомдук пикирлердин буга чейин балким катылуу жаткандарын, айтылышы керек болуп айтылбай жаткандарын ачыкка чыгаргандай болду, өңдөнөт. Буга себеп парламенттеги талкууга коюлган, парламентке сунушталган мыйзам долбоору болгондугун биз жакшы билебиз. Бүгүн мына ошол кептин тегерегинен сөз кылып, жалпы эле ошо мамлекеттик тил анын келечеги эртеңкиси жөнүндө сөз кылсак деп турабыз. Студиябызда академик филология илимдеринин доктору Сыртбай Мусаев ага келип отурат. Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаты Надира Нарматова, Кыргыз тест мамлекеттик мекемесинин директору Батма Топоева Ставинская келип отурат. Жана филология илимдеринин доктору профессор Турусбек Маразыковду чакырганбыз. Ошондой эле мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын төрагасынын орун басары Канатбек Сейдалиев ага. Саламатсыздарбы, урматтуу катышуучулар. Кепти эми Надира Азизовна сизден баштайт окшойбуз. Себеби парламенттеги мындай кескин реакциянын болушун көпчүлүк күтпөгөн сыяктуу бир жагдай жаралып калды да. Буга бардык пикир айткандардын чындыгы бардай сезилгени менен баары бир коомчулук бул эмне болуп кетти деген суроону коюп аткан сыяктуу. Кандай жооп берет элеңиз? Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Бүгүнкү Ой Ордодо коюлуп аткан маселе учурдун талабына жараша болуп атат. Мамлекеттик тилди колдонуу маселелери боюнча ошо Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамы катары өзүңүздөргө белгилүү, биз өткөн жылы мамлекеттик тил боюнча мыйзамды эң жогорку деңгээлде талкуулап, ошол элибизде мамлекеттик тил, кыргыз тилинин аброюн көтөргөнгө, жалпы ошол мамлекеттик тил түпкүлүктүү калктын тили кыргыз мамлекетинин ээси катары, кыргыз мамлекетинин деги түпкүлүктүү калктын жоопкерчиликти алуусуна багытталган кыргыз тили жөнүндөгү мыйзамды кабыл алып бергенбиз жогорку кеңеште. Ал мыйзамды кабыл алынганда жогорку кеңештин көпчүлүк депутаттары эч кандай каршылыксыз, одоно түрдөгү каршылыксыз колдоп беришкендиги бул тарых тастыктайт. Эми ошол мыйзам конституциялык мыйзам болгондон кийин мыйзамды иш жүзүнө ашыруу үчүн биз ошол мезгилде мыйзам кабыл алынганда мамлекеттик тил жөнүндөгү конституциялык мыйзам менен кошо толугу менен башка дагы тиешелүү конституциялык мыйзамдардын пакет документи келиш керек болчу да жогорку кеңешке. Тилекке каршы мамлекеттик тил жөнүндөгү конституциялык мыйзам өзү гана жалгыз келип калгандагы ошол боюнча туруп калды. Ал мамлекеттик тил жөнүндөгү конституциялык мыйзамды иш жүзүнө ашырыш үчүн биз бүгүнкү күндө иштеп турган конституциялык мыйзамдарга дагы кыргыз тили жөнүндө тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргизүүгө милдеттүүбүз да. Бул мыйзам ченемдүү эле келе турган нерсе болчу. Себеби ошол конституциялык мыйзам болуп эсептелген мамлекеттик тил жөнүндөгү мыйзамга тиешелүү болгон 7 мыйзамды кечегинде конституциялык мыйзам катары алып келишти да. Алып келинген мыйзамдын баардыгы конституциялык мыйзамдар. Ошол конституциялык мыйзамдардын арасына мамлекеттик тил жөнүндө гана өзгөртүүсү киргизилип, жогорку кеңештин окуусуна биринчи окууда концепциясы алынып келди. Тилекке каршы өкүнүчтүүсү мен эми коомчулукка жатык тил менен түшүндүрүү иретинде ачык эле айтышка туура келет. Бул жерде бир каршы чыга турган, бир мамлекеттин ичинде туура эмес пикирлерди жарата турган, же болбосом бир мамлекетке зыян келтире турган, биздин мамлекеттеги көп улуттуу кыргыз мамлекетиндеги жашап жаткан 100ге жакын улуттук азчылыктар менен түпкүлүктүү калк кыргыздардын ортосунда бир туура эмес пикир жарата турган мыйзам келген жок да. Ушуну биз так айтышыбыз керек, ачык айтышыбыз керек, элибизге да түшүнүктүү болуш керек да. Бул жерде мамлекеттик тилди иш жүзүнө ашыруу үчүн
ошол мамлекеттик тилди пайдаланууга милдеттүү гана конституциялык мыйзамдарга өзгөртүү киргизилди да. Булар кайсылар? Мисалы үчүн биз азыр бул мыйзамдарга, конституциялык мыйзамдарга өзгөртүү толуктоо киргизбесек, анда биздин былтыры кабыл алынган мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамыбыз иш жүзүнө ашпай калат да. Ошо ашпаганы үчүн эч кандай, мен азыр сиздерге тизмектеп айтып берейин, коомчулук дагы уксун, ушул мыйзамдарда кыргыз тили жөнүндө талап аткарылбай келип атат. Мисалы, биринчи биздин ошол президент менен Кыргыз Республикасынын президентинин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзамга кыргыз тили жөнүндө кирип атат. 59-чу берененин 2-бөлүгүнө жогорку кесиптик билими бар деген сөздөрдөн кийин Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин ченемдик актыларында аныкталган деңгээлде мамлекеттик тилди билген деген сөздөр гана кошулуп атат. Бул эч кандай мыйзам бузуучулук эмес да. Тескерисинче биз мисалы жогорку кеңеште бардык иш кагаздарды кыргыз тилине өтүп атабыз. Анан ошол эле мезгилде жогорку кеңештин депутаттары депутаттыкка талапкерлигин койгондо алар мамлекеттик тилдин билген билбегендиги жөнүндө эч кандай тастыктама жок болуп атат да. Себеби биз кыргыз мамлекетинин депутаты боло турган болсок, депутат деген бул жогорку кеңеште элдин өкүлү болуп шайланып атат. А элдин өкүлү болгондон кийин биз мамлекеттик тилди биринчи кезекте билишибиз керек. Себеби мамлекеттик тилди билген бул дилди билген болот. Тил менен дилди билген бул мамлекеттин тагдыры болуп эсептелет. Мамлекеттин тагдырын туура чечкенге депутаттар салымын кошо турган болсо, анда ошол 7 миллион калктын ким экендигине карабастан, кайсы улут экендигине карабастан, сөзсүз түрдө биринчи кезекте биздин мамлекеттик атрибуттарыбыздын бири мамлекеттин атын кармап турган кыргыз тилин билиш керек. Ошондуктан бул жерде биз чоочун катары көрбөш керек да. Ушул жерден келип, кечеке туура эмес анча-мынча айтылып кеткен сөздөр ушунан келип чыгып атат. Себеби мындай. Чоочулоо эмнеде деп ойлойсуз? Эмнеден чоочулоо болуп атат? Чоочулоо деген эми бизде кыргыз мамлекети эгемендүү мамлекет болгондугуна карабастан 35 жылдан ашык убакыт өткөнү менен биздин кыргыз тили өгөйлөнүп келип атат да. Конституцияга биз жазып койгонбуз. Эми өзүбүздүн жана гумандуулугубузду көрсөтүп, кыргыз мамлекети ошол 70 жылдан ашык убакыт бою Союздун курамында тургандан кийин эми биз кыргыз эли ушундай калыс болгонду сүйөт окшойбуз. Ошол мамлекеттик тил кылып өзүбүздүн кыргыз тилин коюп, расмий тил кылып орус тилин жазып койгонбуз биринчиден. Экинчиден, мына ушундай конституциялык мыйзамдарга биз талаптарды койгон эмеспиз. Муктаждыкты жараткан эмеспиз. Биз мамлекет өзүбүз күнөөлүүбүз бул жерде. Азыр сөз кезеги келет. Канатбек Шакирович, айыптоо сыяктуу дагы мындай мамиледе сиздер жетектеп турган мындай жетекчилик курамына кирген комиссиянын дарегине бир топ сөз айтылбадыбы? Маңыз барбы, жокпу, негиз барбы? Бул жерде эч кандай маңыз жок. Мен алгач ошо тарыхына токтолуп кетсем, ушу конституциялык мыйзамдын 21-жылы конституция кабыл алынганда ошол жерге буга чейин жөнөкөй эле мыйзам болуп келген да, мамлекет тил жөнүндө мыйзам. 21-жылы конституцияда конституциялык мыйзам деген статус алды да. Демек, ал конституция жалпы эл тарабынан кабыл алынгандан кийин конституциялык мыйзам жазуу ыйгарым укуктуу орган катары бизге берилген. Ошондо конституциялык мыйзам долбоору урматтуу Сыртбай Жолдошевдун жетекчилигинин астында жазылып, анан ал жазылып кабыл алынгандан кийин Надир Азимова туура айтат, ошо аябай эч кандай жолтоос жок, эчтеке жок. 23-жылы 17-жылда кабыл алынган. Мамлекет тил жөнүндө конституциялык мыйзам макамына ээ болду. Андан кийин ошол эле конституциялык мыйзамдын 40-беренесинде министрлер кабинетине тапшырма берилген. Өзүнүн ченемдик укуктуу актыларын жана башка мыйзамдарды ушул конституциялык мыйзамга ылайык келтирсин деп. Ошол беренени аткаруу максатында гана биз тил комиссиясы ошол иштеп чыкты. Анан ал жерде эч кандай андай айып коюу же эч маселе жок. Болгону гана баардыгы шайкеш келтирүү. Бул мыйзам долбоорлору 2 пакетте келди. Бирөөсүндө жөнөкөй мыйзамдарга 12 мыйзамга өзгөртүү киргизилип атат. Ал эми 7 конституциялык мыйзамга өзгөртүү киргизилип атат. Анан болгону баардыгы тең ошо конституциялык мамлекет тил жөнүндө конституциялык мыйзамда кандай жазылса, ошого гана шайкеш келтирүү. Мыйзам талабын аткаруу. Эч жаңылык жок ал жердечи. Сыртбай Жолдошевич, айтылган сөздөрдүн ичинде мына мурда мыйзамды талкуулап атканда эле экинчи этапта ушундай
кысымга ала турган сыяктуу кадамдарга барып калышыбыз мүмкүн деген сөздөр чындыкка айланып атат дегенге чейинки бир комментарийлер, талаштар жаралды да. Сен эмнеден көрөсүң? Эмне өзөгү бар беле ушундай талаш? Бир кызык жагдай түзүлүп атат да. Мен эми закондун тарыхы, кабыл алынышы, андагы статьялар жөнүндө айтпайм. Мен көчөгүнкү, мурдагы жогорку кеңеште болгон окуяга байланыштуу өзүмдүн оюмду билдирейин. Анткени мына бул жерде туура айтылып атат. Бул конституциялык мыйзам мамлекет жөнүндөгү. Мына менин колум менен жазылган мыйзам. Мен ошол мыйзамды жазып, бүт бардык процедурасын өткөзүп, ОБСЕнин Венадагы офисинен рецензия, экспертизадан өткөзүп, ана жогорку кеңешке өткөзүп койгондон мен иштен кеттим. Ар кандай өзүмдүн бир жагдай шартка жараша. Муну кийин Ханыбек Осмоналиевич келип ошол жакшынакай кылып ошол жактан өткөздү. Мына бул жерде биздин эжекебиз отурат, 2-3 эжекебиз бар. Ошол жогорку кеңеште өзүнүн ушул кыргыз элинин эл катары сакталып калышына, эл катары өнүгүшүнө, дүйнөлүк аренада өзүнүн ордун табууга аракет кылган депутаттардын içинен бир 2-3 эжебиз бар. Мына ушул кишилер колдоп, башкалары дагы жардамдашып ушул мыйзам өткөн. Бул жерде бир маселе бар да. Мен мындай суроо бергим келет да, ушул айрым депутаттар. Мен депутаттар жөнүндө мындай бир жаман пикир айткым келбейт, бирок арасында Кудайдан жөө качкан депутаттар бар да. Мен ушуну айтайын. Жаман көрсө жармасын бербей койсун. Эгерде жөө качпаган депутат болсо, ушул конституциялык мыйзам талкууланып, кабыл алынып атканда ушундай сөз айтылган эмес да. Туурабы? Анда айтылган эмес. Мындай сөздөр болгон эмес, мындай бир ызы чуу болгон эмес. Ана ошол конституциялык мыйзамдын негизинде жана айтылып аткан мыйзамдарга мындай толуктоолорду, ошол мыйзамдар иштеп кетиш үчүн жанагындай бир айрым жоболорду, ошол жоболор конституциялык мыйзамда турат мамлекеттик жөнүндө. Бөлөк эч кандай үтүр точкасына чейин өзгөргөн жок. Ошол мыйзамды, ошол сүйлөмдү кийирип атса, мына 3-4 эле депутат. Өзгөчө жанагы кыргызды жаман көрөт деп айтсам, балким аша чапкан чыгармын, бирок өзүнүн билим деңгээли, улутмандык деңгээлинин төмөндүгүнөн, анан экинчи жагдай бөлөктөргө популисттик маанайды жаратыш үчүн, бөлөк улуттун өкүлдөрүнө жакшы көрүнүш үчүн, жакшы үчүн айтып атпайбы, немистер киши эмеспи, буңгандар киши эмеспи, алар эмне депутат болбой калабы, муну билсе. Мен күнөөлүүмүнбү деп сүйлөп атпайбы, бир эжеке депутат, анан жанагы Үсен Сыдыковдун баласы. Мен күнөөлүү алар. Кыргыз деп паспортуна улутту кыргыз деп жазылгандыгы үчүн булар милдеттүү түрдө кыргыз тилин билиш керек, кыргыз тарыхын билиш керек. Бөлөк маселе. Мен аларды мындай күнөөлөп, мындай бир башка өңүттө күнөөлөгүм келбейт. Булардын ушул кыргыз болуп туруп, кыргыз тилин билбесем мен күнөөлүүмүнбү деп тургандын өзү. Кыргызда бир жакшы сөз бар. Эжекелер кечирип коесуздар, коомчулукта кечирип койсун. Муну эл айтып жүргөн сөз, мен айтайын. Эчки туй албай атып кой карачы болот дейт да. Анан жанагы 2-3 депутат так ошондой болду да. Бөлө улут ал жөнүндө маселе көтөргөн жок. Алар кол көтөрүп жакшынакай жашап атат. Мына эже азыр жакшынакай айтты, депутат эжебиз. Мындай бир Кыргызстанда жашаган улут өкүлдөрүнүн бир ар намысына бир көлөкө түшүрө турган, андай мындай ал жерде эч кандай жагдай жок. Ошондуктан мен мынтип айтар элем. Дагы мындай оройраагы айтайын эми. Эгерде мына Үсен Сыдыковдун баласы, жана Бакыт Сыдыков деген жигит, кыргыз тилин билгендер, кыргызча мектеп бүткөндөр деп кыргыздарды 3-чү сорттогу адам катары карап атат да. Ал байкуш баланын трагедиясы ушул жерде да. Эгерде Үсен Сыдыков кыргыз үчүн күйгөн мыкты адам болгон, кыргыздын патриот, улутман адамы, кыргыздын баардык жөрөлгөсүн билген, ошол киши өлүп калбай тирүү болгондо ошол баласын ошондой сөз үчүн чекеге чапмак. Мен ушундай деп айтайын ошол балага. Жакшы атадан жаман уул туулуп калыптыр. Же болбосо ушул мурда кабыл алынган, ошол закон талкууланып атканда каякта жүрдүлөр алар, жанагы сүйлөгөндөр. Ошол мындан 1 жыл мурда, 2 жыл мурда конституциялык мыйзам талкууланып атканда ошого катышпай кайда жүрдүлөр? Текейтерип жүрдүлөр, же эшек такалап жүрүштүлөр. Анан бүгүн келип, жана эже туура айтты, Талиев эже. Бул мыйзам 5 комитетте эч кандай немеси жок өттү. А жерде жөн гана кол көтөрүп коюш керек болчу, талкууга барбай. Анткени ал закон кабыл алынган, ал жолунда кабыл алынган. Мына ошондуктан мен жанагы айрым бир кыргыздын саткын депутаттарын, мен ушинтип айтайын, мени сотко берсин, саткын депутаттарын
ошол ишин такыр туура эмес деп эсептейм. Алардын Ушул сөзүмдү ушул коомчулук уксын, ошолор уксын. Турсбек ага. Кандай пикирдесиз? Жагдай эмнени түшүндүрүп турат? Биз баягы дайым айтып келаткан тилге күйөлү, тилди өнүктүрөлү, анын күчүн даражасына чыгаралы, баш мыйзамдын өзүнүн талабына ылайык жанагы мыйзамдык негизин бекемдеп берели. Бардык жерде кыргыз тили сүйлөнө тургандай болсун, иш кагаздары кыргыз тилинде сайрап турсун, бардык жерде колдонулуп өзүнүн татыктуу деңгээлине чыгыш керек деген нерсеге бараткан жол эми мындай кичине талкууну жаратты берди. Менин жеке пикирим боюнча улуттун кызыкчылыгынан өзүнүн жеке кызыкчылыгын жогору койгон депутаттарыбыз бар экен да. Өзүнүн жеке кызыкчылыгын өзү жакшы билбейт экен. Эми өзү жакшы билбесе анан жалпы элге өзүнүн жеке кызыкчылыгын таңбалагандай болот да. Мен буга каршымын. Булар абдан туура эмес позицияны кармалып алды. Бул биринчиден. Экинчиден, мен дагы бир биздин коомдо дагы эле бир жашырын күчтөр бар экени да билинип атат да. Бул бекер айтылган жок. Мурда талкууда эч ким эчтеке деген эмес. Эми анткени акыркы 4 жылдан бери биз стабилдүү, эч кандай ызы жок, экономикалык жактан да бардык жактан да өнүгүп келатабыз да. Ушул биздин стабилдүүлүгүбүздү жактырбаган күчтөр бар экендиги көрүнүп атат. Ошолордун сөзү менен сүйлөп атабы деп ойлодум да. Менимче ошондой, же болбосо башка кандай түшүнүк. Мисалы, биз конституцияны ар бир тамгасына окуп чыкканбыз. Анда бул конституциялык мыйзам бир дагы улуттун, бизде жашап аткан улуттун өкүлдөрүнүн кызыкчылыгына доо кетире турган, же алардын тилин, же болбосо да маданиятын кысмак ала турган эч кандай нерсе жок да бул жерде. Чын эле бирок экинчи жагында биз күткөн нерсеге жол ача турган, күч бере турган даражасы барбы дегенге кандай? Бул бар, анткени бул конституциялык мыйзам. Эми биз муну бир-эки депутат ушинте деле дебей, биз өзүбүздүн мыйзам жолу менен, бул мыйзам жолунда кетип атат. Бул Назира эжекем да туура айтып атат. Мыйзам жолунда конституциялык мыйзам, башка мыйзам болгондон кийин анын өзүнүн макамына жараша башка мыйзамдарга толуктоолор менен кирет бул. Бул эки депутат, 3 депутат мындай айтып койсо эле аны бир чоң бир маселе кылыштын деле зарылчылыгы жок. Коомчулук буга андай деле реакция кылган жок. Азыр сыртпай жолдоштор айтат, башка улуттун өкүлдөрү деле реакция кылган жок буга эч кандай деле. Бул жерде эми басмырлоо, башка тараптарга басмырлоо эч кандай жок. Болгон мамлекеттик тилге болгон талаптын гана даражасын көтөрүп койду деген. Бул жерде бир эле мамлекеттик тилдин эми мындай болот да, коомдун бардык чөйрөсүндө колдонушу жөнүндө маселе болот. Мына билим берүү секторунда 98% башка тилде окуйбуз биз. Жогорку билим башка тилде болот азыр. Орто кесиптик билимди айтпай эле коелу. Беркил окутуу системаларындагы мына айдоочулук күбөлүк алганда дагы биз бөлөк тилде окуп атабыз. Мунун бардыгы тең кыргыз мамлекетинде туруп, мамлекеттик тилдин конституциялык мыйзамдын аткарылбай жатышы бул өтө чоң күнөө болот да, туура эмес болот. Батман Болталиев, ушул окутуп, үйрөтүп, жайылтып, сиңирип кеткенге шарт түзүлгөн жок дегенге чейин дагы айыптоолор болду. Чындыгында бул жерде ушундай бир чоң талкуу жарыла турган эч нерсе жок. Сиз суратпайсызбы, бул жерде басмырлоо жокпу дейт. Бул 211 токтомдо басмырлоо жок эмес, тескерисинче тилди билбегендерге жаңы мүмкүнчүлүк ачып берүү каралган. Эми мүмкүн болсо мен азыр ушуну чечмелеп берип кетейин, деңгээлдер боюнча. Мисалы үчүн биздин коомчулукту биз экиге бөлүп коелу. Мамлекеттик тил кыргыз тили, эне тили болгон жарандар. Бул биринчи топ деп коеюн. Жана мамлекеттик тилибиз экинчи тил катары мындай кабыл алынган, бул этнос азчылыктар деп коелу. Эми ушул эки топко ылайыктап карай турган болсок, мына бул 211 токтом эме деп атат. Мен кыргыз жаранымын, менин эне тилим кыргыз тили деген адамдарга бир деңгээли быйыл болсун деп атат. Дагы бир деңгээлди өздөштүрүү үчүн 2 жыл берилип атат. Элестетсеңиздер, мына бизге биз аныс деле билишибиз керек. Бул минималдык, бул мындай ылдыйлатуу эмес, минималдык ошондой чек коюлуп атат да. Демек, кыргыз жараны
эгерде быйыл депутаттыкка бара турган болсо Б1 деңгээлинде эле өздөштүрүп эле Б1 деңгээлинде эле тест тапшырып ошонун сертификатын алып келсең ал кабыл алынат. Эмдиги жылы шайлоого бара турган болсо анда деле Б1 деңгээли кабыл алына берет. Б2 деңгээли 27 жылы сурала баштайт. Демек мен кыргызмын деген жарандарга 2 жыл берилип атат. Эми экинчи топко өтөлү. Мен башка улуттун өкүлүмүн, мен ушул этностук азчылыкка кирем деген топко алар үчүн андан дагы ушундай жумшак нукта жаңы мүмкүнчүлүктөр ачылып атат. Ал эмне болгон мүмкүнчүлүк? Мисалы үчүн ал жарандар быйыл эч бир деңгээлди билбесе, ушу бүгүн быйыл баштайынчы деген ниети эле болгон адамдар мына 3 жылдын ичинде Б1 деңгээлин өздөштүрсүн деп атат. Анткени Б1 деңгээли бул тилди эне тил катары эмес, ошол экинчи тил катары өздөштүрүүнүн чеги да, үстүңкү чеги. Демек, башка улуттун өкүлдөрү мына быйыл эгерде мен мындай салыштырмалуу түшүнүктүү болуш үчүн айтып атам, эгер быйыл шайлоого бара турган болсо, А1 деңгээлде сертификат алып келсе, ал жарайт, анткени токтомдо ал көрсөтүлүп турат. Эгерде эмдиги жылы 26 жылы шайлоо боло турган болсо, анда деле А1 же А2 алып келсе, ал дагы жарайт. Башка маселе, эгерде жана 28 жылы, 3 жылды атпайбы, 28 жылы Б1 билбей калса, анда маселелер башталат. Көрдүңүздөрбү? 3 жыл берип атат. Мына бул 3 тилди өздөштүрүш үчүн 3 жыл берилип атат. Бул дагы кандай жумшак керек? Ошол эле учурда жанакы билим берүүдөгү, саламаттык сактоодо дагы биздин кызматкерлер бар да, алар мамлекеттик кызматчылар эмес, алар муниципалдык кызматчылар эмес, бирок аларга дагы жаңы ченем көрсөтүлүп жатат да. Алар дагы азыр кооптонуп жатышат, алар да түшүнсө болот. Бирок ошол эле учурда аларга дагы жанакы тилди экинчи тил катары өздөштүргөн эле нукта 3 жыл берилип атат. 28 жылы Б2 деңгээлин бил деп атат. 28 жылы. Ал эми ошол жакта эле медицинада же болбосо жана предметтик мугалимдер аларга кадимки эле берки эле биринчи топко айткандай эле Б1 деңгээли бул туу чукусу. Көрдүңүздөрбү? Тереңирээк кирип карасаң, башка үстүнөн айтып карасаң башка. Анан кийин түшүнүксүз ошону кандайдыр билбейм, кандай жагдай түзүлдү. Ошол жерде депутаттар деле мындай бир четинен карасаң, алар деле ушу өзүнүн салымын кошоюн деп өздөрүнүн тиги шайлоочуларына дагы кандайдыр бир отчет бериш үчүн ошолордун кызыкчылыктарын көздөйм деп атат. Бирок бул токтомдо үңүлүп кирип карабагандык болуп атпайбы? Ошондо болуп атат кептин баары. Маселе ошондо эми себеби ошол жердеги талкуунун өзү мына коомчулукка кичине бир түшүнүксүз жагдайлар жаратып койду да. Мамлекеттик тил комиссиясы эмнени каалап атат, кимдир бирөөнү кысымга алып атабы, басым кылып атабы деген сыяктуу азыркыдай мындай чечмеленген түшүндүрмөлөрдүн өзү дагы ошол жана эл өкүлдөрүнүн талкуусунда айтылып калса жакшы болмок. Анан жанагы нерсеге бир түшүндүрмө берип койсо макул. Бул жерде мындай да, биз коомчулук жогорку кеңештин депутаттары жөнүндө туура эмес пикирде болбош керек. Эми мен кесиптештеримдин деле ою түз эле, кыргыз элине кызмат кылам деген, кыргыз элине мындай бир душмандык кыла турган деле деңгээлдери жок. Бир гана нерсе өкүнүчтүүсү, мен жана сөзүмдүн башында айттым, мыйзамдын максатыны түшүнбөй калып туруп сүйлөштү да. Азыр жана мен айтпайдым, мыйзам эмнени каалайт. Мыйзам ошол 23 жылы биз кабыл алып берген конституциялык макамга ээ болгон мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамды иш жүзүнө ашырууга, конституцияга шайкеш келтирүүчү конституциялык мыйзамдарга кыргыз тили жөнүндө өзгөртүүлөрдү киргизүү болуп атат. Ошондуктан бул жерде бир эле депутаттар менен эле президенттик шайлоо жөнүндө мыйзамга кирип аткан жок. Бул жерде ошол конституцияга шайкеш келтириш үчүн конституциялык мыйзамдарда прокуратура жөнүндө мыйзамга кирип атат. Ошол эле мезгилде тиги улуттук банк жөнүндө кирип атат. Жогорку соттор жөнүндө, жергиликтүү соттор жөнүндө, конституциялык соттор жөнүндө, ошол эле мезгилде бүт бардык ана бул эсептөө палаталары бүт бардыгы ошол конституциялык макамга ээ болгон уюм органдардын бардыгына мамлекеттик тилди толук кандуу мыйзамга өзгөртүү киргизип, ошолор бардыгы аткарылсын деп атат. Анан биз жогорку кеңештин депутаттары эле кыргыз тилди мен билишимди талап кылбашым керек десе, анда эртең прокуратура кызматкерлери чыгат.
соттор чыгат, конституциялык соттор чыгат, улуттук банктын кызматкерлеринин бүт бардыгы чыгат. Анан кийин мындай болбойт да. Ошондуктан биз башка нукта карашыбыз керек. Башка нукта Жогорку кеңеш өзү талап кылыш үчүн деле биз жогорку кеңештин депутаттары көзөмөлдүү мыйзамдын аткарууну көзөмөлдөөчү орган болгондон кийин, мыйзам чыгаруучу орган болгондон кийин биз бул жерде тескерисинче эң алдыңкы сапта туруп өзүбүздүн мамлекеттик тилди билгендигибизди. Мамлекеттик тилди эми өтө ушунчалык бардыгыны грамматикалык жактан дагы 5ке билбесе дагы өзүнүн оюну эркин билдирип, эркин жазып, анан ар бир жаран менен сүйлөшкөндө кыргызча ой жүгүртүп, ошол эл менен сүйлөшө билген деңгээлде белгиленет да. Азыр мына биздин тест өткөрүүчү жетекчибиздин айткан сөзүндө эле кыргыздын айкөлдүгүн көрсөтүп атат. 3 айда эле англис тилди, орус тилди үйрөтүп атат тездетип. Эмне үчүн биздин кыргыз тилин үйрөнгөндө эле 3 жыл бересиңер? Андай болбойт да. Биз муктаждыкты жаратышыбыз керек да. Биз бул жерден бардык адамдардан талап кылыш үчүн элдин өкүлү болгун келсе, үйрөн, муктаждык жаралып, Кореяга кеткиси келгендер Корея тилин өзү эле үйрөнүп кетип атат, чөнтөгүнөн акча төлөп эле. Мисалы, Союздун мезгилинде бизди орус тилди эч ким үйрөткөн эмес, мына Союздун кадрлары билесиздер. Бизде орус тилди билбесең мамлекеттик кызматка алчу эмес. Комсомолдук кызматка, партиялык кызматка, жетекчи кызматка орус тилди билбесең албайт эле. Себеби тепкичтен тепкичке даярдап барчу эле да. Алда талап болгон. Анда муктаждык бар болчу. Талап бар эле, биз эч кимге окутпай эле, ошол кечегидей биз сөз уккандай кыргыз мектебинен бүтсөк дагы комсомолдук кызмат иштейлик, партиялык кызмат иштейлик, жетекчи кызмат иштейлик деп өз алдыбызча эле орус тилин үйрөнүп, анан орусча жаза билбесең, орусча документ жаза билбесең, доклад жаза билбесең, кызматка алчу эмес да, орус тилди билбейт экен деп четтетип коет эле. Ошол сыяктуу эле биз кыргыз мамлекетинде керек болсо жогорку кеңештин депутаттары эмес, азыркы конституциялык мыйзам менен өзгөртүү киргизилип аткан жана прокуратура, улуттук банк, эсептөө палатасы, соттор, конституциялык соттор бүт бардыгы биле тургандай эле башка жалпы элдерге үлгү болуп, биз тескерисинче жогорку кеңештин депутаттары элдин өкүлү боло турган болсо, кыргыз тилин билишибиз керек. Анан башкалардын аткарылышын көзөмөлдөшүбүз керек да. Биз жана айтып аткан мурда акыркы жолу кабыл алынган мамлекеттик тил жөнүндө конституциялык мыйзам күчүнө киргенден кийин эң чоң көрүнүш бул жанагы мамлекеттик органдардын мекемелердин ичиндеги кат алышуу, документ алышуунун мамлекеттик тилде болушу керек деген талаптын кескин күчөшү абдан таасир этти да. Себеби кааласак орус тилинде, кааласак кыргыз тилинде берип кое берип, бизге баягы эрен-төрөндөй көңүл бөлбөгөн жагдай кескин түрдө ушу мамлекеттик тилдин макамын бардык мекемелерде өзгөртүп жибергендигибизди байкадык да. Анан эмки этабы биз айтып аткан жанагы бардыгын бирдей шартка келтирүү, бирдейликке келтирүү, толук иштеп кетсин деген шартты карап атабыз. Анан бир чети жеңилдик деп атабыз, бир чети талап катуу деп чоочулап атабыз. Эмнени биз күтүшүбүз керек? Чын эле жанагындай жазылган нерсе иштеп кете турганда шарттын баардыгы каралдыбы дегенге дагы келип атабыз да. Себеби биз кээде парламенттеги жанагы мыйзамдык талкууларда угуп атабыз да, конституциялык мыйзамда жазылып турса дагы иштебей атат ушул нормалар деген учурлар дагы болгон, азыр дагы бар да. Ал боюнча мен оюмду мындай деп айтсам болот да. Биз ошо конституциялык мыйзамга өзгөртүү киргизип атканда, ошо конституциялык мыйзамга ылайык келтирүү максатында бардык мыйзамдардын баарында талдоо жүргүзгөнбүз да. Анан ошол эле учурда мисалы үчүн азыр Бишкек шаарынын статусу, Ош шаарынын статусу, жергиликтүү администрациялар жана өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө мыйзамдарда буга чейин эле уже кирип, депутаттар тарабынан кирсе керек, бар. Мамлекет тилди билген адам айыл өкмөтү боло алат, мамлекет тилин билген адам мэр боло алат. Жана эң биринчи баштаган эле бул президенттен башталган. Президент мамлекет тилди билиш керек деп. Анан сиз айткандай практика жүзүндө бул иштеп баштады. Ар бир айыл өкмөтүнө баягы келе турган адамдар сөзсүз түрдө мына кыргыз тестке келип, кыргыз тесттен милдеттүү өтүп атышат. Аким болом дегендер дагы барып өтүп атат, мэр болом дегендердин баары өтүп атат. Ошондо бул жерде эч кандай жаңылык жок. Болгону ошол мамлекет тилди билген деген ошо ар кимдин өзүнүн чөйрөсүн жөнгө салган мыйзамдарда кирбей калган гана ошо мамлекет тилди билген деген норманы гана киргизип атабыз да, баардыгы ылайык келтирилип. Буга чейин иштеп эле келди, башка мыйзамдарга кирген. Мына былтыр эле сиздер кабыл алынган судьялардын статусу жөнүндө мыйзамга кирген бул. Өзүнчө өз алдынча эле кирип кеткен. Мамлекет тилди билген адам судья боло алат деп. Кече жаштар сүйлөшүп турганда кокусунан кулак чалып калды. Кыргыз тилден экзамен берип чыккан экен.
мен ушунчалык билеримди мындай байкап аптырмын деп мындай сүйүнүч менен башка улуттун балдары сүйлөшүп атат да бул. Эми чындыгында бул эжекебиздин эл өкүлү эжекебиздин айтканына кошумча белгилеп кетейин. Мындай да, бул токтом долбоору жөн эле ушундай кылып коелучу деп эле отуруп эле шаймашай отуруп эле келип калган жок. Ушул кадамга барыш үчүн Кыргыз тесттин тетиги 19-18 жылдан бери тест тапшырып келген адамдардын жыйынтыгын карап статистика жүргүзүп аргасыз ушундай кадам болду. Аргасыз дегеним мына жалпы келген адамдардын анын ичинде 90% кыргыздар деп коеюн. Ошонун ичинен 48,4 гана адамы тесттен өтүп атса, анан кийин жанакы 757 токтом такыр иштебей калса, ал токтомдо жыл сайын эле бир деңгээл болсун, жыл сайын эле бир деңгээл болсун деп каралып калган да. Анан кийин айла жок нерсе болду да. Анан ким бул жактан жабыр тартып атат? Биздин де кызматкерлерибиз, биздин де жарандарыбыз, ошол эле кыргыздар эле келип, азыр мен өтпөсөм, эртең жумуштан алышат, эмне кылышым керек, мен кетпейм, мен дагы бир жолу киргизиңиз деп ушундай отуруп алган күндөр да болду. Алар да түшүнсө болот. Өзүнүн ушундай мүмкүнчүлүгүнөн өйдө чыга албайт. Б2-ни алып келейин десе, Б2-ни билбейт. Б2-си жок барайын десе, тиги жетекчисинен коркот. Ошондой болуп жагдай өтө кескин түрдө ушундай начарлап кеткенден улам ушул нерсени жолго салалы макул. Эми ушундай эң жөнөкөй нукта баштап дагы бир жолу акыркы жолу мүмкүнчүлүк береличи, ошону пайдалана алабы биздин жарандар деп ушундай кадамга барып. Мисалы Россиянын мисалында деле алсак, сырттан барган мигранттардын өлчөмү жалпы калктын санына караганда бир учка жетпесе керек. Бирок алардан кандай талап коюп, тил бузулбасын, тилдин даражасы ошондон баштап бекемделсин деген азыр саясаты. Мындай да, бул маселе мен эми эжекелер жакшы айтты, жигиттер жакшы айтты. Мен бул маселеден башкачараак өңүттө сөз кылайын деп турам. Туура бул жердеги мамлекеттик тилибиздин ушундай өмөчөктөп турганына биринчи кезекте өзүбүз күнөөлүүбүз. Муну мойнубузга тага алышыбыз керек. Кыргыз боло албай атат, кыргыз унутман боло албай атат, кыргыз намыссыз болуп атат, арсыз болуп атат. Маселе ушунда. Бул чечмелей берсе көп. Ошондуктан биринчи кезекте мен айтар элем, бул кыргыз эгерде кыргыз бойдон калгысы келсе, бөлөк дүйнө менен тең ата кыргыз байыркы элдин урпагы катары мындай бир карым катнашка баргысы келсе, биринчи кезекте патриот болуш керек. Өзүнүн элинин жакшы жактарын бөлөк элге сиңирип, бөлөк элдин жакшы жактарын алыш керек. Бул патриоттуулук дегенде, улутмандык дегенде мен ушуну түшүнөм да. Өз элинин жакшы жактарын бөлөккө сиңирип, бөлөк элдин жакшы жактарын элиме сиңиргенде. Аны ушул өңүттөн алганда бүгүнкү күндө кыргыздар мажүрөй болуп турабыз. Муну мойнубузга алышыбыз. Жанагы бир күнүмдүк бир болбогон конъюнктурный бир нерселерге алаксып атабыз. Мисалы үчүн жанагы айрым депутаттардын проблемасы мен түшүнүп турам. Бала бакырасы эртең депутат болуш керек, жок Бишкекке, Бишкек шаардыкка. Өздөрү депутат болуш керек. Ушул сыяктуу бир жеке, жана Турусбек туура айтып атат. Жеке кызыкчылыгы алып келип жанагы жерден чыгарып атат да. Эми бул маселени токтотоюн мен. Мен башка бир маселе айтайын. Мына мамлекеттик тилди өнүктүрүүдө закон иштеш керек, анан закондон сырткары практикалык жумуштар жасалыш керек. Мамлекеттик тилди өнүктүрүп, ошол тилде элдер сүйлөп кетиш үчүн жанагы жеңилирээк берип атканыбызда бир жагдайлар бар. Биз биринчи кезекте бөлөк улуттун өкүлдөрүн тилди билем дегендерди кызыктырышыбыз керек, тартышыбыз керек. Биз ушул максатта жана тест түзүлгөн, муну биз канчадан бери чогуу чечип жүрөбүз. Экинчи маселе, бүгүнкү күндө жанагы жазма тилге өтөлү. Жазма тилибиз ушунчалык сабатсыз болуп кетти. Анткени ага объектив себептер бар, анан субъектив себептер. Акыркы эгемендик келгенден кийин, демократия келгенден, ар ким өзүн өзү билип өтүгүн төргилип, бу тилдин өзүнүн калыптанып калган нормасын бузуп, жазып, бузуп сүйлөп калды. Кокуй бир кезектерде Союздун учурунда гезитке же болсо китепке туура эмес ката чыгып калса, кадимкидей жооп берчү. Мунун баары токтоду. Анткени коомдогу жана чалкеш заман ушуга алып барды. Ошондуктан бул маселени оңдош керек. Бул маселени оңдош үчүн эң биринчи маселе орфография маселесин жөнүндөгү. Мына мамлекеттик тилди мамлекеттик тил катары өнүгүп кетишине өбөлгө боло турган негизги маселелердин бири орфография маселеси турат. Бул турат. Алфавит маселеси турат. Мунун баары да албетте саясий маселе, бирок муну биз окумуштуулар айтышыбыз керек.
Эмне үчүн бүгүнкү күндө сабатсыз сүйлөп атабыз, сабатсыз жазып атабыз? Анткени карабай калдык. Алфавитибиз начар, орфографияны карабай калдык. Ушул багытта азыр мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын биргеликте биздин институт, Болот Имсалиев атындагы Тил илими институту академияда чоң бир долбоорду ишке ашырсак деп турабыз, адистер менен биргеликте. Бул бир жагдай. Экинчи жагдай, тилди элге таанытыш үчүн биздин ошо өзүбүздүн коомдо, кыргыз коомунда, Кыргызстандын коомунда тилди таанытыш үчүн биз биринчи кезекте кыргыз тилинин улуттук корпусун түзүшүбүз керек. Мына бул маселе турат. Биз азыр айрым бир анча мынча бир карым майды бир кумалак чиритеттегилер, айрым бир атка минерлердин, депутаттардын жанагындай ызылдаган сөзү менен алаксы бир атабыз да. Биз андан чоң иштер турат биздин астыбызда. Мына биз ушул илимий чөйрө бүгүнкү күндө кыргыз тилинин улуттук корпусун түзүү жөнүндөгү маселени көтөрүшүбүз керек. Буга мамлекет кадимкидей көз салыш керек. Мына жогорку кеңештин депутаттары, жогорку кеңеш бул маселеге мындай бир кайдыгер карабаш керек. Казактар, өзбектер, тажиктер 20 жылдан бери ушул маселе боюнча иштеп атат. Кыргыз тилин түрктөр жасап койгон, орустар жасап койгон, немистер жасап койгон. Биз ушуну көтөрүп келатабыз, бирок мына акыркы учурларда мен бүгүн көчө бүгүн угуп атам, өкмөттө ушул маселе каралып, ушул маселенин уюштуруу жагы, каржылык жагы чечилип келатат деген маселе бар да. Мына бүгүнкү күндөгү чоң маселенин бири ушул. Кыска толуктуңуз. Дагы бир маселе бар да, азыр Зырпа жолдош туура айтып атат. Биз мындан кийинки стратегиялык багыттагы өтө маанилүү иштерге көбүрөөк көңүл бурушубуз керек. Анын бири бул. Биз азыр орто мектепте болсун, жогорку окуу жайында болсун, тилдик каражаттарды үйрөтүп атабыз. Биз сүйлөгөндү үйрөтпөй атабыз балага. Азыр эң тажатма, эң начар сабак кыргыз тили сабагы. Кыргыз тили сабагынын концепциясын өзгөртүш керек. Кыргыздарга мейли башка улуттарга деле кыргыз тилин окутуунун концепциясын өзгөртүш керек. Бизге коммуникативдик багытта, сүйлөшүүгө үйрөткөн багытта. Анын өзүн бул сүйлөшүү ушундай да. Тилдик каражаттарды деле үйрөтпөйт, ал бүтүндөй маданиятты, өзүнүн улуттун жан дүйнөсүн үйрөтө турган башка бир концепцияда үйрөтүшүбүз керек. Анткени мындай практика бар. Биз ошону киргизе албай атабыз да. Ошону киргизе албай атабыз. Эгерде ушул маселелер чечилсе, анан жанагы орфография, алфавит маселеси чечилсе, муну биз мындан кыйгап өтө албайбыз. Мындан кыйгап өтө албайбыз. Бул маселени сөз чечишибиз керек. Биздин алдыбызда азыр депутаттын кыргыз тилин билиши билбеши керек деген маселеден мурда ушундай чоң маселелер бар. Мына мен Кытайда 2 жыл иштеп келдим. Ал жерде мына студенттер, жогорку билим алгандар 6-ынчы деңгээлде Кытай тилин билгенден кийин диплом берилет экен. Бул мамлекет Кытай мамлекети Кытай тилинин өнүгүшүнө, Кытай тилинин ар тараптан анан баардык улуттар билишине карата ушундай кам көрүп атат. Эмне үчүн биз жанда болбош керек? Биз ушул багытта көбүрөөк сүйлөшүбүз керек деп ойлойм да. Мен ушул жерден кошумча кылып кетким келип атат да. Эми ал 2-3 депутаттын сүйлөгөнү биз үчүн трагедия эмес. Ал эми кандай сүйлөдү, ал сүйлөгөн сөзүнө өздөрү түшүнө турган, жооп бере турган адамдар. Аларды биз эми талкуулаганга орун деле жок. Алар өздөрү түшүнүп алса керек. Негизги биздин жүрөктө өйгөн маселе ошол улуттук азчылыктар жөнүндө бул жерден көйгөй жаратпашыбыз керек. Улуттук азчылыктар биз кыргыздарга караганда кыргыз тилин аябай жакшы үйрөнүп атышат. Биз ошого рахмат айтышыбыз керек. Себеби реалдуу улукка карайлы да. Биз ошол мыйзам менен муктаждыкты жаратып койдук. Ким мамлекеттик тилди билген болсо, мамлекеттик муниципалдык кызматка барып иштейт дегенде биз мыйзамга так жазып койдук, туурабы? Ошон үчүн мамлекеттик кызматка резервке турган кадрлардын бардыгы мамлекеттик кызмат болобу, муниципалдык кызмат болобу алдын ала тестке катышыш үчүн немеден резервке туруш үчүн тесттен өтүп мамлекеттик тилден справкасын алып барып тапшырып атат. Бул маселе боюнча ким экендигине карабастан мамлекеттик муниципалдык кызматка иштегиси келген улуттук азчылыктардын өкүлдөрү дагы, кыргыз улутундагылар дагы ошол иш жүзүнө ашты. Бул жакшынакай иш жүзүндө жүрүп атат. Анан ошон үчүн бүгүнкү күндө биз мисалы үчүн реалдуулукка карайлы десек, биз элдин арасында жүрөбүз. Өзгөчө мен көзүм менен көрүп аралашып жүргөн улуттук азчылыктагылар балдарыны азыр кыргыз мектептерге окутушуп атат. Бизге караганда аралаштырбай таза маданий тил менен сүйлөп атышат.
Ошондуктан биз аларга кытыгылап тийиштик кылыштын кереги жок. Алар өздөрүнү толук кандуу кыргыз мамлекетинин жараны катары эсептейт. Ошондуктан биз жалпы эле кыргыз мамлекетинин жараны катары муктаждыкты жаратып, мына конституциялык мыйзамга биз туура киргизип атабыз. Жогорку кеңеш буюрса 2-3 окуудан бул маселени колдоп кабыл алып берсе, ого бешип кетер мыйзам конституцияга шайкеш келтирип, конституциялык мыйзам негизинде иш жүзүнө ашып муктаждык жаралат. Рахмат. Ошондо бардык улуттар бир муштун болуп эле кыргыз мамлекетин көтөргөнгө шарт түзүлөт. Рахмат, урматтуу телегөрүүчүлөр, бүгүн биз мамлекеттик тил маселесине дагы бир жолу кайрылдык. Кезегинде тилге болгон мамиле өзгөрүп баратат, жакшы болбой баратат, кайдыгер болуп баратабыз. Биз мурдагыдай жазылышындай жаза албай, укканыбыздай жазып атабыз деп шылдың кылган учур болду эле. Бүгүн болсо укканыбызды уккандай дагы жаза албай калган деңгээлге түштүк. Ар бир сөздү болжоп жазган, бузуп жазган, ашмалтайын чыгарып жазган деңгээлге түшүп бараткан учурда мамлекеттик тилге мындай жардам, мындай колдоо, мындай күч, мындай дымак менен мындай демди бериш учурдун талабы мамлекеттин келечеги үчүн өзгөчө маңыздуу, маанилүү маселе экендигин биз моюнга алышыбыз керек. Мамлекеттик тил жана жалпы Кыргыз Республикасынын элибиздин келечеги үчүн мындай кадамдардын арымдуу болушун, ишенимдүү болушун каалайт элек. Саламат туруңуздар. Саламатсызбы көрүүчү. Сиз Улуттук банкынын каржы сабаттуулугуна багытталган